Рамазан айыңыздар марек болсын. Тез арада Кудайым буйрса өтө тез калды, аз калды. Бул не десеңиз Рамазан айы. Тез күндөр өтө жакшы чыгат. Өтө баягы жалбырактар өздөрүнүн бүчүрүн ачып, гүлдөр ачылып, баардыгы күн ыстыктыкка каалап, ыстык азыр көчөдө эч ким жок. Ошол учур келет Кудайым буйрса. Саарлап боз жапканы турабыз, кечкурун ифтарга шашабыз, ар кимдин үйүнө конокко барабыз, ифтарга барабыз. Кудай таалам ошо күндөргө жеткизсин. Келе жаткан Рамазан айыңыздар марек болсун. Рамазан айыга азыртан даярданайлы. Бул дегенди пайгамбарыбыздын сүннөтү 1-4 күн пайгамбарыбыз орозо кармаган. Ушуну көндүрүп барсаңыз, эгерде сиз ушул нерсени акырын көндүрүп барсаңыз, орозо келген учурда кыйналбай каласыз. Бул биринчи. Экинчиден ниетти азыр психология жактан оюңузду, мээңизди бүт даярдаңыз. Мен сөзсүз түрдө кармайм орозо деп. Ошол учурда орозого 1-2 күн калганда мен кармаймбы же кармабаймбы деген эки алагдуу ойдун ортосунда калып кетпейсиз дагы, сөзсүз түрдө кармай турган болосуз. Азыртан ниет кылып коюңуз орозого, сөзсүз түрдө мен орозо кармаймын деп. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн суу көбүрөөк ичиңиз. Мекендешим, мен таттуу сууларды, ширин сууларды, сокторду айтып аткан жерим жок. Кытайский ар нерселер кошулган сокторду айткан жерим жок. Көбүнчө жөнөкөй таза сууду ичкенге аракет кылыңыз. Таптаза суу. Мен мисалы жок дегенде 4 литр таптаза суу ичем бир күндө. Болбоду дегенде 4 литр. Жалаң таза суу ичем. Да, ичкенде тандап туруп, чайдын көк чайын ичсеңиз жакшы, бул полезный пайда. Ден соолугуңузга маани бериңиз. Орозо учурда кыйналып калбаш үчүн, азыртан организмди тазалаш үчүн көбүрөөк күндүгө белгиленген нерсе 2 литр, 2,5-3 литр. Ошол тегеректе сөзсүз түрдө суу ичип барыңыз. Рамазан айыга Аллах табарак ва таала баарыбызды жеткирсин. Аллах табарак ва таала сиздерден ыраазы болсун, урматтуу мекендештерим. Азыр кар, кыш, Рамазанга аз калды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.